Ардактуу угармандар, Спутник Кыргызстан радиосу өз уктурууларын уланта бермекчи. Сиздер бул убакытта өзүңүздөр жакшы билгендей кинолор жөнүндө Стоп кадр программасын тыңдай баштадыңыздар. Бүгүн дагы биз сиздер менен өтө кызыктуу бир долбоор боюнча кеп кылмакчыбыз. Тагыраагы жакында эле Борбор калабыз Бишкекте дарыгер сериалынын бет ачар аземи болуп өткөн. Дал ушул сериал боюнча бүгүн бизге кенен маалымат коногубуз айтып бермекчи. Бүгүн бизде конокто дарыгер сериалынын актрисасы Айсада Өнүралиева. Саламатсызбы Айсада айым, кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Чоң рахмат чакырууңуздарга, абдан кубанычтамын. Алга сизге ыраазычылык билдиребиз, убактыңызды бөлүп жалпы угармандарга маалымат берүү үчүн, келип бергениңиз үчүн. Алгач эле дарыгер сериалынын максаты боюнча жалпы угармандарга маалымат бере кетсеңиз. Кыргызстанда бул алгач ирет тартылып жатат. Негизи эле бул дарыгерлер тууралуу сериал. Себеп дегенде биздин дарыгерлердин албетте эмгеги чоң. Бул адамдарды сактоодо, алардын ошол бул миссиясы, вазипасы абдан чоң. Анан биз аларды сыйлашыбыз керек, анан алардын аброюн көтөрүшүбүз керек жана алардын кылып аткан эмгегин даңазалашыбыз керек. Себеп дегенде биз көп учурларды байкап атабызго, мындай сабап кеткен учурлар бар. Ошол эле кандайдыр бир жаман бир окуяларга кабылган учурлар дагы бар да. Ошондуктан биз бул дарыгерлердин аброюн көтөрүү, алардын эмгегин баса белгилеп, элге көрсөтүү үчүн тартылды деп эсептейм. Алардын кызматын, эмгегин дагы баалаганга чакыруу. Ооба. Жалпы сериал боюнча тартуу иштери мындай бир көргөндө жеңил эле болот, ошол эле бет ачар аземинде, анан биз телевизордон, социалдык тармактардан көргөндө оңой эле тартылып калгандай сезилет. Бирок ар бир кадрдын, ар бир сахнанын аркасында өтө чоң эмгек, өтө көп убакыт, анан канча деген адамдын жумушу бар эмеспи? Дарыгер сериалын тартып жатканда кандай десем кызыктуу учурларга, же болбосо форс-мажор дагы кандай учурлар болуп кетти? Сиздер мындай таптакыр күтпөгөн, ойлобогон. Бул негизинен жалпы жонунан 8 ай болду да бул эмгек. Анан биз тартуу учурунда Манас шаарында 1 ай жүрдүк. Анан ал жакта биз чыныгы оорукананын ичинде тарттык да. Анан биз көрбөгөн, ойлобогон нерселерди көрдүк да ал жерде. Себеп дегенде чындап эле мисалы өлүм алдында турган адамдар келип аткандарын көрдүк. Ошол жактан бир учур болду. Бир адам келди, мына биз тартып атабыз да, анан дарыгерлер алып кирип кетти. Анан бир моментте эле ал өлүп калды деп айтышты да. Биз жүрөгүбүз мындай титиреп калдык да. Себеп дегенде күтпөйсүң да, эми эле тири турган адам көрсө өтүшүп кеткен адамдар келет экен. Мисалы биз кыргыздар жүрө беребиз го көп учурдачы, оорубуз таптакыр өтүшүп, таптакыр баспай калганда докторлорго барабыз да. Ошол нерсени чындап жашоодо көрдүк да. Анан ошо Жалал абадта жүргөндө бир 5 жашар баланы алып келишти. Атасы көтөрүп келген. Анан ошону реанимацияга алып кирип кетишти, операцияга. Анан ошол жактан сокур ичегиси жарылып, ал бала өлүп калды да. Биз оозубуз ачылып, эмне дерибизди билбей калдык. Тартуу ишин токтотуп калдык ошол жерденчи, анткени тарта албай калдык да. Өтө бул башкача сезимдер болот экен. Анан ата энеси келди, баары чуркап келишти. Анан ошо баланы мындай, эмне десем, алар деле мындай түшүнүп тургандай болду да. Мындай ошо өлөрүн сезип тургандай болушупчу. Биз момунтип кыйкырыктарды деле уккан жокпуз. Билбейм, ошол өтө башкача сезимдер болуп атты да. Анан ошо дарыгерлердин күнүмдүк турмушта ошондой күндө эле ошондой нерсенин үстүнөн жүрүшөт экен аларчы. Алар үчүн күнүмдүк нерсе болуп калат экен да. Анан эми эле тирүү келген адамды носилка менен көтөрүп аткан нерсени көргөндө биз ушундай турбайбы булардын жашоосу депчи. Таптакыр азыр караманча башкача мамиле кылып калдык докторлоргочу. Анткени булардын эмгеги аябай зор экен да. Биз жашоодо билбейбиз да, биз ооруп атканда эле бир барасың, 1-2 саат докторго көрүнүп коюп эле кетип калабыз да. Алардын жашоосун ичинен көргөндө таптакыр башкача жашоо экен да. Анан ошол нерселерди мен ойлойм, бул биздин мындай өзгөчө учурлар болду. Анан дагы биз жолдон аварияны көргөнбүз да. 3 машина кагышыптыр. Анан ошол эле авариядагы адамдардын эртеси күнү барсак, эмеге ооруканага, съемкага барганбыз. Ошол жакта ошол 3 кишини операцияга алып кирип кетиптир да. Анан ошол үчөө тең ошол жерден мүрт кетип, носилка менен алып чыгып кеткенин көрдүк да. Эми көзүбүздөн жаш тегеренип атып эле бүттү да бул сериалчы. Анан чын-чынына келгенде бул сериал мындай комедия эмес, мындай күлкүнүчтүү жерлери да жок. Бул аябай олуттуу тартылды.
Бул жерде сериалды көргөн адамдар түшүнөт болуш керек. Мындай көзүңө жаш алып атып көрөсүң да. Себеп дегенде чындап бул адамдар геройлор. Бул адамдар азыркы замандын чындап геройлору деп айтам. Билбейм кыргызча кандай болот. Бул билбейм, бул баатырлары. Бул баатырлар. Себеп дегенде өзүнүн кара жан кар чүрүп жүрүшөт ошол жакта. Өзүнүн үй бүлөсү калды, ал балдар эмне болуп атат. Алар деле барчу жерлери бар, той аш, алар деле шеринеге баргысы келет. Бирок күнү түн ошол жакта жүрүшөт. Дежурствода жүргөн адамдарды көрдүк, уктабай. Анан анан дагы бир нерсени эстедим. Ошол жана 5 жашар балага кылган операция кылган хирург менен сүйлөшүп калдым эртеси күнүчү. Ал момнтип эле отуруп калыптыр да, бир моментте сүйлөшүп калдык. Ал айтты: мен негизи аябай жаман болуп атам, бирок мен түшүнүп атам, мен күнөөлүү эмесмин бул учурда деди да. Мен түшүмө кирип атат ошол бала деди. 2-3 күндөн бери уктай албай атам, себеби ошол баланын элесин көзүмөн кетпей жатат. Бирок мен колуман келген аракетимди кылдым. Бул ата энелер күнөөлүү, себеп дегенде ошол баланын ушул даражага чейин жүргөнүнө кайдыгер мамиле кылып, эртерээк келсе мен бул баланы сактап калмакмын деп ушундай үнү дирилдеп айтты да. Анан ошол хирург адамды көрүп мен мындай түшүндүм да, булар жөн адамдар эмес экен. Себеп дегенде дарыгер болуш үчүн өзүнүн булар Гиппократка ант беришет да. Өзүнүн жанынан дагы, өзүнүн үй бүлөсүнүн, өзүнүн эрт башынын кандайдыр бир кызыкчылыктарынан дагы ошол адамдардын, башка адамдардын өмүрүн булар бийик коюшат экен да. Ошол нерсени айткым келет. Чындыгында мындай ар кандай учурлар болот буга чейин өзү айтып өткөндөй жаңылыктардан да көрүп калганбыз. Ошол дарыгерлерге копол, орой мамиле кылгандарды дагы аларды чындыгында түшүнбөй эми ар кандай учурлар болот мындай жаның ооруп турганда, жакының ооруп турганда дагы эмоция дагы күчөп кетиши мүмкүн. Бирок ошого карабастан сиз айткандай ар кандай учурларды күндө башынан өткөрүп мисалы сиз ошол тартуу учурунда эле көрүп канча таасирлендиңиз ошол мындай терс окуялардан деп айтсак болобу. Ал жакта мындай эмоционалдык жактан дагы, психологиялык жактан дагы дарыгерлер демек мындай күчтүү болгонуна күбө болдуңуз. Ооба. Чын-чынына келгенде өтө бул баатыр адамдар экен. Буларда кандай жүрөк болуш керек билбейм. Анткени мисалы кенедей бир канды көрсөң эле кандай эмес сүрү бар булар ошондой адамдарды кесип, ошонун баарын булар башкача күчтүү адамдар болот экен. Мен аябай баа бердим, таң бердим да. Алардын мындай ролун дагы, образын чагылдырганда дагы мындай аларды карап, сөзсүз түрдө алар менен баарлашып, изилдеп көрдүңүздөр болуш керек. Ооба. Алар биз башында 3 күнбү, 4 күн жөн эле жүрдүк ал жакта. Бизди режиссер атайын алып барды, ушул жака сүңгүгүлө деп. Анткени биз деген эми жашоодо доктор эмеспиз да. Биз кандай доктурлар кандай укол саят, кандай капельница коет, ошол тамчылатма дарыларды кантип ачыш керек, баардыгын үйрөнгүлө деп туруп бизди ошол жака өткөрүп берди да. Анан биз ошол доктурларга аралашып жүрдүк, ошол операционный баарына кирдик, ошол кадимкидей мынтип эмелерди сайып көрдүк. Себеп дегенде биз билишибиз керек да, анткени сезишибиз керек болду. Анан ошону туура кылыптыр деп ойлодум да. Ошол биздин режиссерибиз Рыс эже, ал ошону жөн кылбаптыр да. Анткени биз тартуу учурунда биринчи жолу болгондо сен өзүңдү жоготуп коюшуң да мүмкүн экен да. Мисалы мен медайымдын ролунда болдум. Мен ошондой укол сайган жерлерим бар, ошол капельница койгон жерлерим бар, ошолорду анын бүт нерсесин билиш керек экен да. Мисалы ошол эле даже перчатканы кандай кийесиң, эрежеси бар экен. Ошол эле каталканы кандай коесуң, кандай алып киресиң, ошол эле ваталарды кандай коюш керек, стерилдүүлүк, мисалы ошол кол жууганга чейин үйрөндүк да. Мисалы ошол эле кол жууганда дагы мындайынан замок деп коет экен. Буяка чыкканакка чейин жуйсуң го колдорду, ошолорго чейин үйрөттү да биздичи. Анан ошол 3 күндүн ичинде эле биз ошонун ичинде доктурлар бизди жетелеп жүрүп баарын көрсөтүп үйрөткөндүгү үчүн биз кадимкидей көп нерсеге маалымат алдык да. Анан бул дагы бизге абдан чоң жардам болду тартуу учурунда. Көптөр мындай комментарий айтышы мүмкүн да, ошол доктурлардын өздөрүнө тартпайт беле, эмнеге актерлорду тартат деп деле айтышы мүмкүн. Анткени алар жакшыраак билет депчи. Бирок ошол доктурлардын байкашымча алар мындай медийный адам эмес экен да. Алар деген сүрөткө түшкүсү келип монткен адамдар эмес экен да. Алар өзүнүн
ишинде мыкты адистер экен. Мгм. Ошону элге жарыялап мактангысы келбейт экен да. Ошонусун да мен бааладым да. Мгм. Мисалы биз башкача болобуз да, биз ошол эле кенедей биз медформа кийип алсак эле сүрөткө түшүп өзүнчө эле ушинтип аттык да. Бизде айырма бар экен да, мисалы чыгармачыл адам менен Ооба. ошол жакта иштеген адамдардын айырмасы чоң экен. Анан аларды ошентип биз баалашыбыз керек экен. Андай адамдар аз кездешет экен. Анан биз аларды колго салып баркыта алышыбыз керек экен. Мгм. Сиз Медайымдын образын чагылдырып бердиңиз. Кандай кызыктуу учурлар болду? Сиз буга чейин эми мындай аларды кандай деп айтсам, ооруканага барганда, кесиптер Ооба, калчусуз да, ооба. ичинен ошол нерсени жашаган, ошол нерсени сезген кандай болду? Мындай Медайым Айзада болгон кандай болду? Мен бир эле эми мындай кандай десем, өзүм ыңгайсыз болгон бир ситуация болуп калды. Аха. Себеп дегенде бир жерден мен мындай уколду колум менен кадимкидей сайышым керек болчу да. Менин эң корккон нерселердин бири укол. Ийне кыргызча. Ийне сайышым керек болчу. Анан кийин колум ошол жактан титиреди да. Анткени буга чейин сайган эмесмин. Бизди жакшы эле үйрөттү, көрсөттү. Биз жакшы эле мындай муляждарга кылып көрүп аттык да. Анан ошол учурда камера тартып атат, моундай крупный план. Менин колумду тартып атат. Баардык команда турат. Ал жакта бир 20 киши команда. Анан укол сайын дегенде эле колум титирейт. Анан өзүм да ыңгайсыз болдум да. Анан ырысеже айтты: мен силерди 3 күн эмнеге жөнөттүм? Силерди жакшылап үйрөнсүн дебедим беле деп урушуп атат да. Огошуп кетиптир, колум монтип кетип го. Анан кийин эмне кылабыз деп оператор Чоро байке жакшы эми айта калды. Ошол жактан эле медайымдар колу ичке, сеникиндей медайым таба коелу, ал сайсын деди да. Анан ырасы эле ошону кылып турбуз. Ал келиптип эле шах сая калды. Ошол моментин тарта калдык. Эми элдер байкабайт деле болуш керек, эми анткени ал жактан курак учурунда, монтаж учурунда көрүнүп жасап коет да. Бирок мен үчүн өтө мындай ыңгайсыз болдум да. Кой үйрөнүп деле коюш керек экен, ошондой нерсени эле деп калдым. Эч кандай анын зыяны жок да, билип алсаң өзүң үчүн деле. Балким балдарыңа керек болуп калат же кандайдыр бир учурларда. Бирок чоң жоопкерчилик да, мындай Өтө туура чоң. эмес айып алсаңыз, Албетте, бул эми ошонун венасы да. ошодон да коркпон бошубуз керек. Ооба. Анан алгач ирет болуп аткандан кийин да баары камеранын да сүрү бар. Мгм. Анан моундай крупный план тартып аткандан кийин тим эле эми өмүрүмдө андай сезим болгон эмес, бирок абдан кызыктуу окуялар болду. Бул нерселерди мен унутпайм да, өмүр бою эсимде кала турган нерселер болду да. Актриса катары канчанчы долбооруңуз? Мен мындай чоңураак ролум ушул болду. Буга чейин мындай эпизод майда чүйдө массовкаларга тартып эле жүрөм көп Баары жылдан бери. майрадан башталат деп айтат эмеспи? Алба да. Мен негизи 10 жылдан ашык негизи кинодо монтажер болуп иштеп келгем. Буга эң башында эле тиги 1-1 студиодо ошол жакта Элем Идейт деген берүү бар эле, эсиңдер, ошондон баштагам. Андан бери 9 жыл болуп кетти, 10 жыл болуп калды. Анан кинолордо деле иштеп жүрөм, бирок ошондо мындай кадрдын алдына түшкүм келчү да, ошо экрандан мени көрсө деп ойлочумун, бирок 10 жыл мурда эле кадр алдында болгуңуз келчү, бирок өзүмдү мындай Эмнеге тартынчумун. монтажерлукка кетип калгансыз? Анткени колуман келчү. Анан башында бул мага хобби катары болчу, бирок кийинчерээк мага бул нерсе жага баштады. Анан ошол эле Элем Идейт учурунда мага шефтер мындай эркиндик берчү да. Анан өзүм каалагандай монтаждап, каалаган музыкаларды коюп, бир ушундай бир рахат болчу да. Анан кийинчерээк кинолордо иштедим. Анан жана Мыкы шоу деген да бир берүү бар болчу. Ошону да жасап калдым. Анан ошону жазып атканда дагы мен ошол өзүмдү интервью алып аткан кишинин ордуна эмес, интервью берип аткан кишинин ордуна элестетип жасачумун да. Анан ошол нерселер азыр болуп жатат. Мени азыр байма-бай интервьюларга чакырып атышат. Ушундай рахат иштеген турбайбы? рахат, ооба. Анан бирок ал кезде мындай мен ментально даяр эмес болчумун да. Көп учурда айтышат го, ар нерсенин өз убагы бар, убакыт сааты бар депчи. Анан азыркы учурда мындай ички дүйнө менен даяр болуп келдим да ушул нерсегечи. Анан монтажда болсо эң акыркы проектим бул Тайган деген сериал болду. Ал сериалды жасаш үчүн мен 6 ай отуруп калдым монтаждачы. Анан ушундай кыйналып кеттим да. Себеп дегенде чыгармачыл адам үчүн, мындай бир ордунда турбаган адам үчүн ошентип компьютер тиктеп отурган аябай бул тозок эле да. Анан ошондон айттым: "Всё, менин убактым келди, бүттү, мен экранын алдына чыгам" дедим дагы. Азыр байма-бай блог алып барам, ушундай съемкаларда жүрөм, ушундан рахат алып жүргөн кезим. Камера алдында, Камера алдында. Бул сизге абдан жагып атат. Абдан жагат. Ырдап да коюп, ошо тартып дагы, сону жыргап жүргөн кезим. Сон. Негизи ошол нерсе маанилүү болуш керек. Анткени жашоо өтө кыска, ошол учурунда мындай рахат
алып жашаган момент бул өзгөчө мындай баалуу деп эсептейм да, жеке өзүм дагы. Анан монтаж азыр кандай таптакыр кылгыңыз келбей калдыбы же кандай болуп калды? Азыр мен өзүм тартылган нерселерди монтаждагым келет да. Ага. Себеп дегенде мисалы бирөө кылгандачы ойдогудай болбой кала берет да. Анан өзүм алып мисалы өзүм бир видео тартамбы, өзүм бир нерсе жасаймбы, ошол нерсени кылганда мисалы бир клип тарттым өзүм чыгарып. Анан кадимкидей ал Музканалдан өтүп атат. Мындай жакшы эме чыкты да. Жылдын дебюту деп 2 эме алдым, премия алдым. Анан ошол клипти өзүм ушундай ырахаттап монтаждадым. Анан бирок мындай кээде учурлар болуп калат. Акчасын жакшы төлөп берем десе ала берем да эми. Ал акча табуу максатында гана. Долбоорлор да. Бирок ырахат алыш үчүн эмес, акча табуу максатында. Себеп дегенде көбүнчө актрисалыкта же ушул блогерликте акча деле жок да эми көбүнчө айтканда. Себеп дегенде мен эми тааныла элекмин көп. Таанылган актерлордун эмеси гонорары чоң. Жаңы баштап аткандарга көбүнчө таксиге төлөп коюшат же ушундай обедиңи алып берип коюшат ушундай эле да. Бирок ошого дагы мен ырахаттанып барып атам да. Алып койгулачы мени, эчтеп койгулачы деп. Себеп дегенде бул нерседе акчадан дагы бир жогорураак бир нерсе болуп атат да. Бул менин максатымдын ишке ашышы. Мындай кандай деп койсок, ичтеги мындай жакшы көргөн нерселерди жасаганда, ичтеги көпөлөктөр мындай учкан сыйт го, ошол нерсе маанилүү болуш керек. Салюттар атылып. Ура, мен фильмге тартылдым деп. Дарыгерден ушундай болду, чоң экрандан көрсөттү. Мен ойлогом да, бул негизи 10 сериядан турат. Анан башында 2 эле серия көрсөтүлөт деп айтылды да. Мен 2 серияда жокмун да. Мен башында шаарда болуп аткан окуя кылып тартылат. Анан кийин ал башкы геройлор ошол эмеге барышат да, регионго барышат да. Мен региондогу больницада, ооруканадагы медайыммын да. Анан мен акыркы серияларда болчумун. Анан РСЖ болбой, калган сериялардан дагы үзүндүлөрдү коюптур. Анан мен ал мага сюрприз болду да. Анан менин дагы тартылган жерлерим көп коюптур да. Анан мен ушул жактан көрүп алып өзүмдү мен муну билгенде мен толтура туугандарымды чакырмакмын, толтура ата энемди чакырмакмын, тааныштарымды чакырмакмын деген ойдо калдым да. Себеп дегенде мен өзүм эч ким чакырган эмесмин. Себеп дегенде мен ойлогом мен жокмун ал жакта деп. Чакырган эмесмин да. Анан өзүмдү экрандан көрүп алып кап деп калдым. Бирок ушундай сонун болуптур. Мен өзүм ойногонума рахат алдым да. Себеп дегенде окшошуптур да. Жанагындай орустар айтат го, я верю депчи. Ошондой болуптур да. Анан РСЖ жөн жерден мени албаптыр, ушундай чоң ролду жөн жерден бербептир деп ойлодум. Анткени мисалы ошол эле доктурлардыкын деле чоң миссиясы, чоң кылган жоопкерчилиги болуп атпайбы? Бул актерлордуку деле жоопкерчилик да. Себеп дегенде канчалаган актерлор бар, канча театрлар бар, толтура ошолордун арасынан иргеп атып тандайт да, ошо кастинг кылат, ойной алабы, жеткирип бере алабы деп атып иргеп тандап отуруп алат. Анан мага ушундай ишенип ушул ролду берген үчүн мен РСЖме чоң ыраазычылык билдирем да. Себеп дегенде мунун да ал эженин да көрөгөчтүгү да ошону менин ичимен ушул бул кыла алат деп туруп алгандыгынан мен ушундай шылп бул процесстен мен 1 ай жүрдүк Жалал Абадта. Мен мындай курортто жүргөндөй эле болдум да. Билбейм, мен ушундай ырахат менен жүрдүм. Анткени Манас шаарында тартылды. Бизди эртең менен алып кетет. Анан тамагыбызды алып берип, көзүбүздү карап, костюмер кийимдерибизди жууп үтүктөп коет. Тиги крафт келет, тамагыбызды алып берет, эмне жейсиңер деп биздин көзүбүздү карап, шылп ушундай ырахат экен да. Актерлордун чыныгы жашоосу мага аябай жакты. Анан кечинде дагы биз отельде жатып аттык. Бизге ушундай шарт түзүп атты да. Анан шаардан барып келгендерге көбүнчө самолет менен барып аттык. Мисалы бирөөлөрдүн иштери болуп калса, анан максималдуу түрдө бизге шарт түзүп берди. Команда ырахат алып эле аттык. Анан 3 маал тамак аягында желбей баштады. Анткени биз ушундай көп кеттикпи? Ушундай бир сезим болду да мага. Анткени өтө бизди бөпөлөп эркелетишти. Анан кийин дагы биз эме кылдык. Караколдон да тарттык, биз эме Көлдөн да тарттык. 3 жерде тартылды. Бишкектен да тартылды, Көлдөн дагы, анан Жалал Абадтан да тартылды. Анан 50дөн ашык киши актер тартылды. Анан массовкалар аябай көп болду. Мисалы коронавирустун учурунда тартканбыз. Ал жакта дагы ошол эле канча массовка керек болду. Ал жактан да адамдарды издеп аттык. Анан көп театрлардан адамдар тартылды. Мисалы Ош театрынан, ошол эле Жалал Абадтан, ошол эле Көлдөн баары келип тартылып атат. Бул жактан Абдымомунов атындагы театрдан, Кыргыз драмадан канча актер тартылды. Ошол өтө актерлорго бай болду курам. Командабызда да киши көп болду. Ошонун баарын контролдоп, баарын ошентип бөпөлөп эркелетип тартышты эми. Мен абдан ыраазы болдум бул тасма тобуна. Себеп дегенде чындап
бул эми бюджети деле чоң эмес. Бул 35 миллион сомго тартылган сериал. Анан Мамлекеттик долбоор, мамлекеттик долбоор. Мгм. Анан ушунча мындай менин оюмча бул кичинекей сумма, себеп дегенде бул өтө чоң масштабтуу сериал болуп атат. Ошончо адамды камтыган. Анан ушунча суммага эле баарын батырып, ушунча чоң көйгөйлөрдү алып чыккан сериал болду. Ичинде дагы көп окуялар бар. Бир гана окуя эмес. Бул башкы каармандын линиясы кетет жана ошонун айланасында көптөгөн окуялар камтылган. Соң анан ушул долбоордогу сериалдагы каармандар, башкача айтканда актерлор бири бириңиздер менен мындай түшүнүү, тил табышуу кандай болду? Биринчиси сону түшүнүп аттык, себеп дегенде эми ошондой шарт түзүлүп атса, баарыбыздын көзүбүздү карап атса, формаларыбызды башында эле бизден замерлерди алып, биздин размерлерибизди ченеп, атайын бизге ылайыктап костюмдар тигип берип атса, ушул максималдуу түрдө шарт түзүп берип атса, ошол жакта продюсерлер жүрдү, эмне жейсиңер, бүгүн эмне алып келип берели деп эми элестеттик эле. Анан ошондой учурда бул шартка дагы жараша баарыбыз мындай ынтымактуу болдук абдан. Анан бул жакта чоң актерлорубуз бар. Бул жакта мисалы психиатрдын ролунда Съездбек Исканалиев тартылды. Бул жакта колл-центрда Алтынай Жайнакова, ал дагы ырчы, ал да белгилүү. Руслан Орозакунов аттуу баштоо биздин актерубуз, ал башкы хирургду ойноду. Замира Сатыбалдиева башкы хирургду ойноду. Театрдан ошол эле Махабат деген кызыбыз, ал да медайым болду. Эми көп да актерлорубуз. Анан кийин көбүнчөсү абдан таанымал актерлор. Анан алардын арасында жүрүш мага абдан мындай эме болду да, мындай. Ушундай актерлордун ушу алардан дагы улам бир нерсе тарта коюп, интервью ала коюп, ушинтип мен вообще ырахат алдым негизинен. Анан биздин баракчаны да мен алып барам. Ушу Дарыгер сериалынын инстаграмда баракчасы бар. Ал жакка дагы көп контенттерди жүктөп аттык. Анан дагы азыр дагы эми тартабыз. Анткени сериал эми чыгат. Бул биз премьераны бул дарыгерлер күнүнө карата гана өткөрдүк да. Негизинен сериал өзү чыга элек, эми чыгат. Ошондуктан бизди көрүп байкап тургула. Анан силердин биз комментарийлериңерге, колдооңорго муктажбыз. Себеп дегенде бул сериалды биз даңазалап жарыялашыбыз керек. Мен ойлойм, буну ар бир кыргыз көрүш керек. Анан бир кызыктуу нерсе, бир моментте катуу бир жер титиреп кеткен да. Биз эшиктин алдына тартып атышат. Манаста жүргөндө мен эмеде оорукананын ичинде болчумун, сыртта тартып атышкан да, ошол жакта тез жардамдын машинасынын жанында тартып атышат. Анан ушундай алар берилип кетишиптир, ошол тартуу процессине алар сезбептир дагы да. Биз тим эле ушундай моментте имарат кыймылдады, жүрөгүбүз түшүп атып чыктык да эшиккечи. Чыксак тигилер дагы деле тартып атышат да, биз таң калдык да. Сезгендер сезиптир, бирок именно ошол иштеп аткандар жумушка берилип кетип сезбей калышыптыр да. Бул эмне деген фанаттар дейм да. Кинонун фанаттары да. Бул кино деген деле оору деп коет да. Анткени бир киного кирдиң, болду, чыга албайсың. Бул өзүнчө бир аалам, укмуш аалам да. Бул нерсеге акча төлөбөсө дагы иштей бересиң да. Анткени бул өзүнүн бир рахаты бар да. Кино кыйноо, бирок ошол эле учурда өзүн дагы мындай Ооба. дем берип, кызыктуу кылат, мындайча айтканда. Жашооңду кызыктуу кылат да булчу. Чыга албайсың бул нерседен. Ооба. Жана эфир башталганча дагы бир аз маектешип калдык, сүйлөшүп калдык. Анан айтып калдыңыз, сиздин бөлүмүңүз таптакыр башка бөлүм экен, окуган эл аралык мамилелер. Анан негизи эле ушул жолдун башына кайтсак да, кино дүйнөсүнө кантип аралашып калдыңыз, кантип кызыгып калдыңыз? Эл аралык байланыш бөлүмүн өзүңүз окуп бүтүрүптүрсүз, андан кийин дагы башка тармактарда билимиңизди жогорулатыптырсыз. Негизи кандай болуп калды бул? Мен эң алгач 11 бүткөндө негизи актерлукка тапшырам деп баргам да. Анан барсам, ал жакта демек эң башында эле актер болгондо ооба. Себеп дегенде менин атам негизи кыргыз драмда иштейт, бирок ал жакта башкы бухгалтер, бирок ошол жакта иштейт. Анан мен ошол жакта эле чоңойчумун. Ал жактан спектакльдерди көрүп, ошол жакта эле жүргөм. Анан ошол нерсе баары жан дүйнөмө сиңип калган да. Анан актерлукка тапшырам деп бардым. Ал жакта биздин аттуу баштуу актерубуз бар, Эгемберди Бекболиев. Ал экзамен алып атыптыр да. Ал адам менен аябай жакын таанышмын да. Кенеде кези менен ал мени билет да. Анан мен бардым, ошо актриса болоюн десем, ал мени карап аяды да. Сен деген аябай жумшаксың. Сага болбойт го, актер болуш үчүн өтө катуу болуш керек мүнөз деди да. Анан апей мага болбойт экен деп, анан макул деп эле чыгып кеттим. Анан буркурап ыйладым да, эшикте отуруп алыпчы.
мага болбойт турбайбы депчи. Эми ошондо карабайсыңар, мен өтө жумшак эме мүнөздүү кызмын да, үйдө дагы кичүүсүмүн, эркесимин ушундай. Анан үйгө чалдым, байкеме айттым, ушундай деди десем, ал макул деп алып кетти. Анан кой эмне кылалы деп, анан макул деп анан экзамендерди тапшырдык, анан обертени таратып ушинтип жүрдүк дагы. Анан Манаска өтүп калдым. Эл аралык мамилелерге мындай эле таштап койгом да. Анан өтүп калып атпайм, мейли эми бюджет болгондон кийин окуй берейин деп аякта окудум. Бирок параллельно баары бир иштеп аттым, монтажда иштеп аттым. Себептен монтажды мен кичинекейимден билчүмүн. Мен илгери эле жанагы Movie Maker деген бир программа бар кезде эле үйрөнүп алгам. Жок, компьютерде. Мен кичинекейимде эрте пайда болду. Үйүмдө 5-класста эле компьютер үйдө бар болчу да. Байкем программист болуп иштегенинен ошон үчүн мага бат үйрөнүп алып, анан ошол кичинекейиңизден бери эле ошол кичинекей кезимде бир кино жасагам. Кыргызстан аялдары деген кино, ошол Movie Maker менен аны Турцияга жөнөтүп, ошол лицейде окуп атканда ошол жака олимпиадага катышкам Турцияда. Анан бронза медаль алып $500 утуп келгем да, ошондо 8-класста элечи. Ошол нерсенин артынан болуп кетти бул нерсечи. Ошондо мен биринчи алгачкы киномду ошондо 8-класста тарткан болуп атам да. Анан ошентип бул нерсе баары бир өзүңдү кала берет экен. Сен кандайдыр бир өнөрүң болсо баары бир жашоодо кереги тиет экен да. Ошон үчүн өнөрдү ала бериш керек экен. Анан ошентип Манасты окуп, анан кийин баары бир эмне кылам деп, атам бухгалтер, ал айтты мындай серьезный эле жумушка кир. Сен баары кызсың, сен жылуу жумшак офисте иштешиң керек деп. Ал мени аяптыр да, көрсөчү. Ал айтты, актерлордун жашоосу оор. Мен көрүп атам, алар кыйналып квартирада турушат, алардын жарыган деле айлыгы жок. Аякка иштеп эле койчу деди да. Анан мени аяптыр да. Анан ошентип мен эмеге президенттин алдындагы башкаруу академиясына тапшырып калдым. Ал жакта банковское дело да. Ал жакта 6 жыл окуп, ошондо заочно тапшыргам, 6 жыл окуп, ал жактан кызыл диплом алдым. Анан бирок мен бир күндө банкта иштейин деген оюм жок да. Бирок мени эч ким сурабаптыр, сен банкта иштегиң келеби деп сурабаптыр мени эч кимчи. Анан болбой эле кинодо иштеп жүрө бердим. Анан кийин баары эле адамдар сурай берет да. Билимиңиз барбы кинодон деп. Любой кайсы бир интервьюга барбы, кайсы жакка барбы, бардык адамдар билимиң барбы дей берет экен. Анан кой, билим керек экен деп, өз ыктыярым менен эмеге тапшырдым. Ошол кинорежиссурада азыр 5-курста окуп атам да. Баары бир билим керек экен депчи. Анан чындап эле окуган башка нерсе экен, көрсөчү. Мындай үстүртөн практикадан билген башка экен, бирок теориясын ошол жактан үйрөнүп, ошол жакта кинону казып, ошол бир тарыхын үйрөнүп, кандайдыр бир баары мугалимдер бөлүшөт да өзүнүн ошол тажрыйбасы менен. Анан ошол чөйрөдө сүңгүйт экенсиң, ошол жака аралашат экенсиң, ошол жака бир тапшырмаларды берет экен, бир баары бир мындай кандайдыр бир башка бир деңгээлге чыгат экенсиң да. Ал жакта да 2 жыл калды. Анан буюрса балким мен чоң кино тартып кетишим мүмкүн. Анткени бул нерселер, могу өтүп аткан жолум баары тажрыйба болуп чогулуп атат да. Анан балким ошол нерсе бир кийин бир чоң бир проектке айланып калышы мүмкүн. Ошондой бир долбоорлордо мени көрүп калсаңар, кубанып койгула мен үчүн деп. Эң сонун демек, мындай сиздин азыр өмүр баяныңызды угуп отуруп, мындай эгер сиздин өмүрүңүз кино болуп тартылса, мындай эч качан токтобо деген эмнегедир ат келди да, аталыш. Ооба, туура. Анан Дайыма алдыга. Токтобо. Анан эмне гана болбосун, бардыгы во благо да эми. Ошол нерсе бир учурда болбосо бир учурда жардамы тиет деген нерсе бар. Анан мен окуганды ушундай жакшы көрөм. Негизи эле окуу процессин жакшы көрөм да. Анан өзүнчө эле бир тил үйрөнүп эле, бир нерсе үйрөнүп эле ушинтип жүрөм. Анан ушул жерден бир нерсе айткым келет. Ошол балдарыңардын кызыгуусуна мындай көңүл бөлүшүңөр керек деген нерсени айткым келет. Өзүм азыр 3 баланын энесимин. Анан мисалы балам кийин теги Африкага барып, теги жирафтарды изилдегим келет десе дагы мен ага уруксат берем да. Анткени мен өзүм башыман өттү. Баары бир баланы бир нерсеге кыйнап иштете албайт экенсиң да. Бала баары өз кызыкчылыгын көздөп, бир күнү болбосо бир күнү мага окшоп мынтип баары ошол жака умтулат экен да. Анан ошон үчүн баланы кыйнабай эле башынан ал кызыккан нерсеге баары жол ачып бериш керек экен да. Мындай ичте жаткан эңсөө, көксөө деп коебузчу. Мындай баары бир чыгат. Эми бирок баары кандайдыр бул бардык адамдарда менимче иштебейт. Мындай орусча айтканда смелость керек болуш керек бул нерсеге дагычы. Ооба, сөзсүз. Көп адамдар жок, кеч болуп калды деп да ойлошот да. Сөзсүз. Элестеткиле, мен азыр 36 жаштамын да.
мага жашоо азыр эле башталып аткандай болуп атат. Себеп дегенде мен азыр өзүмдүн жакшы көргөн каалаган нерсемден алекмин да. Анан бул нерсени мен бекер иштегенге да даярмын, түнү уктабаганга да даярмын да, мисалычы. Себеп дегенде Сиз ошондо өзүңүздү 36 жашта таптыңызбы? Кандай болуп калды? жок, мен кандай десем, вокруг да около жүргөм да негизичи. Бул нерсеничи. Айланасында, Айланасында. Бирок мен мындай болгон да, өзүмдө мындай ишенич жок болчу да. Ошол нерсе бар да. Мисалы, мен баары бир окуган эмесмин да, мен баары билбейм да деген нерселер бар болчу да. Анан бара бир кандайдыр бир жана подкасттарды көрүп, бир коучтарды угуп атып, сен өзүңө ишенишиң керек деген нерсени менен кадимкидей азыр башкача болуп калдым да. Жана синдром отличника бар го. Иштештиңизби же өз алдынча эле мындай Өз алдынча эле го дейм. подкасттарды? Жанагындай синдром отличника бар да биздечи. Жана перфекционист бар да, мен баарын билгенден кийин гана кылышым керек депчи, мисалы. Жалаң бешке окугансызда, Ооба да, сөзсүз да. Президент школы болуп, азыр деле эме болуп, староста болуп жүрөм го. Бул нерсе муну атамдан да, бул атам жалаң алдыга окуу жана окуу деген ушул нерсе. Анан апам дагы өз убагында диплом албай калган да, анан окубай калган үчүн мени окууга эле ушу сүңгүтө беришкен да. Эч жумуш кылдырчу эмес үйдөн. Бар оку. Мен үйүмдө момундай китептер турчу. Ошолор менен кучактап ойгончумун, уктачумун да. Анан өтө билимге сугарылып чоңойдум да менчи. Анан мен ошондой болгондуктан мен балдарымды азыр жөн койдум да, аларды окутпайм, кыйнабайм дагы да. Себеп дегенде кереги барбы деп дагы ойлойм да. Ашыкча информациянын кереги барбы деген ойдо калдым да. Анан жөн эле билим алыш керек деп эле шыгыл эле нерсени үйрөнө бербей, өзүңө керектүүсүн, тоготер жерин жакшы билишиң керек экен деген ойдо калдым азырчы. Мектеп программасындабы же балакча? Негизи эле баардык нерседенчи. Мисалы, бизде мектептен деле кызыкпаган нерсеңдер үйрөтөт го. Мисалы, ошо эмне болуп керек болду деген сыяктуу. Мен ошолорду билбей, менин бааларым төмөндөй баштаганда, 4 алып баштаганда мен жүрөгүм түшүп, мен апа үйрөнүшүм керек деп, алар мага акча төлөп, саатына 25 сомдон төлөп мугалимге курска барчумун. Ошол катангенс үйрөнүш үчүнчү. Ушунчалык бүт жактан мен жетишишим керек деп момунтип жанталашып жүрчүмүн да. Ошол кереги барбы дейм да азырчы. Жашоодон колдонбойт экенбиз го, мисалы. Эми балким сен инженер болом десең, архитектор болом десең, сен ошондой максатың бар болсо, сен аны сөзсүз билишиң керек да. А мага окшогон чыгармачыл адамдарга андан көрө ыр жаттатып, тамсил айттырып, мисалы, андан көрө гимнастикага барып, билбейм, башка жактан өнүктүрүш керек эле да. Сон негизи эле чыгармачыл адамдардын жан дүйнөсү, ой жүгүртүүсү дагы башкача болот эмеспи? Ооба. Анан азыркы учурда мисалы 19 жаштагылар, 20 жаштагылар менде мындай угуп калам да. Менден эч нерсе чыкпайт окшойт деп мындай бир-эки эле аракет кылып, анан көңүлү калып калгандар көп да, айрыкча азыр популярдуу болуп аткан зумерлер деп коебуз го. Мен болду колуман келбейт окшойт ошол эле кино дүйнөсү, же балким чыгармачыл, же да башка чөйрөлөр мындай бат багынып атышабы? Албетте бар араларында дагы жок, мен колуман келет деп алдыга жылып бараткандар, бирок жеке байкоом боюнча да, ушул колунан келбейт окшойт деп артка чегингендер көбөйүп бараткан сыяктуу да. Кандай кеңеш бересиз сиз? Мисалы, азыр 36 жашта, бүт азыркы кандай десем, ушу балалык чакта каалоолоруңузду ишке ашырыпсыз бул 19-20 жаштагылар дагы жолдун башында да негизичи. Жашоосу эң башталып атат дегендей. Мисалы, көп учурда киного деле келип калышат, эпизодко делечи. Анан бир аз эле мындай кыйынчылык болуп, же мисалы күн ысып кетти, же бир тамак кеч келип калды, же ушундай бир ситуация болсо эле налып башташат да аларчы. Анан дешип, ой, батыраак болбойбу? Анан дубль боло берет да, мисалы. Бир кинодо деген бир кенедей эпизодду тартыш үчүн бир күн кечке тартасың да, мисалычы. Андай учурлар болот. Анан мисалы башында общий план, анан крупный план, средний план, деталь деп кечке убакыт алат. Ошондо эле үшкүрүнүп моментип баштаганда айтам да, бул сенин жумушуң эмес депчи, мисалычы. Это убактылуу депчи. Анан кээде болот, укмуш тартылдым деп барышат, анан көп учурда монтаждан ыргып кеткен учурлар көп болот да. Андай болсо бүттү. Ой, ушундай экен, мен атайын барып ушунча кечке убакыт тартып, анан мени алып салыптыр деп жаман көргөндөр бар да. Бул нерсени түшүнүү менен кабыл алыш керек. Бул ушундай болот. Бул деген ансыз болбойт кинодо. Анткени биздин эң негизги максат бул эң акыркы ушул продукт жакшы чыгыш керек да.
Анан ошол сени кадрың ашыкча болуп атса аны алып салыштан мындай коркпош керек. Баарыбыз эле түшүнүп атабыз, продюсер деле түшүнүп атат. Ошол кенедей эпизод үчүн канча акча салынды ал жактачы, канча бир күн убакыт кетти, 2 күн кетти. Бирок аны эң негизгиси бизге эң натыйжасы маанилүү да. Ошондой болбош керек. Мисалы мен деле канча жыл мурун эле баштагам, бир массовкаларда жүрчүмүн, мындай артынан өтүп кеткен учурлар болот го. Бирок ошол дагы Мен рахат дагы да. азыр массовкаларда жүрөм да. Сонун да бул дагы. Анткени бул негизи ошол процесстин ичинде болуш эле кандай рахат. Ошол жакта кайра дубль болуп тартылып атат, анан актер ошол эле кызыктуу моменттер көп болот го. Мисалы съемка учурунда кантип каткыра бересиң го, мисалы бир туура эмес сүйлөп алып каткырып эле ушундай бир бул учурларды деген мындай көрүүчүлөр көрбөй калат да. Бул учурду деген ошол съемка учурун, тасма учурундагы адамдар гана көрөт, группа жана монтажер көрөт да. Калгандар көрбөйт. Мен монтажер болуп иштеп жүргөндө дагы ошол учурлар эң мындай баалуу болчу да. Ошол тасмага кирбей калган учурчу. Мисалы стоп дегенден кийин каткырып ийгендер бар го. Ал нерсе мындай ойной албайсың да ал нерсеничи. Ал мындай живой да мындай. Жашаш керек. Бул эмоцияны атайын кыла албайсың. Ал ошондо баары катырып, анан тасма тартылып бүткөндөн кийин ошол тасма топ мындай үй бүлөдөй болуп калышат да. Дайыма потом эстешип, бири-бирине мындай жакын дос болуп кеткендер бар, үй бүлөсү менен чогуу алака түзгөндөр болуп кетет. Себептен бул тасма тартуу бул адамдарды мындай жакындатат бири-биринечи. Анан эмки проектте уже сен аны тууганыңды көргөндөй барасың да, ошол иштешкен киши менен кандай деп абдан. Анан Кыргызстанда дагы биз азбыз да өзүбүзчү. Анан тасмада негизи иштеген адамдар дагы аз. Кыргыз фильмде да адамдар аз. Мисалы мындай ашып кетсе бир 300 киши болушу мүмкүн да эми. Анын баары бири бирин тааныйт. Анан бул дагы бир сон да, ошол тааныш адамдар менен монтип тим эле дос туугандай болуп. Анан кыргыздарда дагы бир башкача бир нерсе бар. Сыйлай беришет да, мисалы атайын силер кино тартып атыптарсыңар деп атайын кой союп сыйлагандар бар. Тасма баштаарынын алдында кой союп түлөө беришет. Андай дүйнөдө жок да. Бизде эле бар да, атайын түлөө берип, кой биз ушинтип баштап атабыз, келип койгула деп бата беришип, тасмаңар мыкты чыксын деп тарта электе эле ушинтип бата берип кеткендер бар. Анан айрыкча айылдарда мындай съемка болуп атканда үйлөрүн беришет. Биздин үйгө жатып алгыла, мегиле эмне керек, мегиле там деп. Анан эме дагы бир традиция бар, салт. Бири-бирине барышат. Мисалы бир группа тартып атат, башка группанын балдары келип тамак таштап кетишет да. Бул эми эмне деген? Ошол нерсе көп болуп бараткандай Болуп баратат бул сонунда. Ал кайра сени колдойт, сен аны колдойсуң. Андай жок болуш керек дүйнөдө, билбейм, бизде эле бар болуш керек. Бул биздин адамгерчилигибиз, бул биздин ушундай бир сонун ынтымагыбыз, ооба, колдоо да. Анан кино чыкканда дагы мисалы биз дүйнөдө жок, бизде эле бар да. Бул кыргыздын киносуна кыргыздар барат. Мисалы Голливудка деле көп барбайт, именно кыргыздын киносун күтүп барышат да. Бул кандай сонун жөрөлгө. Анан мисалы этномедиа кандай өнүгүп атат да, онлайн платформалар деле өнүгүп атат. Себеп дегенде ошол тетиги мисалы Ирландияда жаткан адам деле кирип алып Кыргызстандын киносун көрөт да, ошол жерден сатып алыпчы. Эми алар үчүн болбогон акча, бирок биз үчүн кандай чоң колдоо. Тасма тарткан адамдар деген эмне деген акчасын салып атат, эмне деген ал ошол акчаны табыш үчүн канча деген эмгек кылды аларчы. Ошол үйүн саткандар бар, кредит алгандар бар. Мисалы мен айланамда эле канча адам бар ошо кредит алып тарткандарчы. Анткени алар ушул кылып аткан эмгегине ишенет да. Ушуну тартайын, элге керек бул нерсе. Бул элге калыш керек. Мен анткени ичинде ошол идеясы бул жөн койбой атат да. Чыккысы келипчи, кыйнап атат адамдычы. Аны чыгармайын, ал өмүр бою ойлоно берет ал нерсеничи. Анан ошол жаш балдар деле азыр 19 жаштагы деп атпайсызбы? Ошолор бар көптөр кызыга баштады. Илгери бир убакта экономист болом, юрист болом дечү эмес белек. Мисалы мен окууга тапшырып аткан кезде ошол кез болчу да. Экономист, юристтер популярдуу болчу. Ар бир экинчи киши экономист, юрист деп айтылчу эле го. Ошол кез болчу. Ал кезде өтө популярдуу эмес болчу мындай чыгармачылык бир кесиптер. Азыр популярдуу боло баштады. Азыр карасаң операторлукту окуп аткандар бар. Ошол именно режиссерлукту же актерлукту. Актёрдун драма актер отдельно. Кинонуку отдельно окушат да. Анан ошо 5 жыл окуп, ошол жакта жашап сүңгүп, анан бул дагы бир чоң бир укмуш алам ачылып келатат. Анан кыргыздын кинолору дагы эмеге чыгып кетти азыр. Өзбекстанда байма-бай көрсөтүлөт, Казакстанда, Россияга чыгып атабыз. Булдай болгон эмес да. Анан чоң кассаларды чогултуп, эмне деген миллиондорду таап атышат. Бул кандай сонун бул жөрөлгө? Мен ойлойм, бул ушул бойдон, ушул темпте кете берсе,
балким да биз мисалы Индиянын киносу деп мындай баса белгилейбиз го, ошондой эле кыргыздын киносу деп дагы дүйнө жүзү бизди тааный баштайт. Ал үчүн эмне керек? Ал үчүн ушул жаштар керек, жанагы 18-19 жаштагы балдар ушунун артынан сая түшүп, билим алып, окуп, аралашып, күнү түнү уктабай, бекер болсо дагы мени ассистент кылып алгылачы деп ошо киного аралашып жүрүп үйрөнүп, ошонун балким ошол жаштардан бир келечек чыгат. Ким билет, балким биздин Кыргызстандан Оскар алган киши чыгат. Ал буюрса. Казакстандан лучший Азыр актрисаны албады Оскар. А бизде эмнеге албайт? Алышы деле мүмкүн. Ал күндө эле кеч эмес. Себеп дегенде кызыгуу, анан мамлекет тараптан колдоо көп болуп келатат. Байкадыңыздарбы, канча деген акчалар бөлүнүп атат. Мындай болгон эмес да эч качан. Билбейм башка мамлекеттерде кандай, бирок биздин мамлекетте миллиондор бөлүнүп атат. Анан бул эмне деген сөз? Бул деген сөз окугула, ошол жакта билим алгыла, иштегиле, аракет кылгыла, сөзсүз ошонун арты акыбети кайтат деген сөз. Биз шарттар түзүп беребиз деп Ооба. мамлекет. Тилекке каршы бизге бөлгөн убакыт да соңуна чыгып баратат. Сиз менен дагы баарлашкым келип жатат. Буюрса башка эфирде дагы көрүшөбүз деген ойдомун. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз убактыңызды бөлүп жалпы угармандарга маалымат берүү үчүн, келип бергениңиздер үчүн. Буюрса дарыгер сериалы жакынкы күндөрдө элге сунулмакчы. Анан сөзсүз түрдө фидбек, кайтарым байланыштар сиздер күткөндөн дагы мыкты болушун чын жүрөктөн каалайм. Анан дагы алдыдагы башка долбоорлорго чын жүрөктөн ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Ардактуу угармандар, сиздер Спутник Кыргызстан радиосунда кинолор жөнүндө Стоп кадр программасын тыңдадыңыздар. Бүгүн сиздер менен Дарыгер сериалы боюнча кенен сүйлөштүк. Бүгүн бизде конокто Дарыгер сериалынын актрисасы Айзада Өмүралиева болду. Уктурууну мен Асель Ахмат алып бардым. Кайрадан угушканча.